Президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн арыз берген талапкерлердин арасынан айрымдары топтогон кол тамгалардын 1000ге жакыны жараксыз деп табылып, калганы мыйзам талап кылган 30 миңдик чекке жетпей калды. Буга чейин дагы бир талапкер шайлоо фондун түптөбөй туруп кол топтоого киришкен деген негизде жарышка катыштырылган жок. Президенттик шайлоо менен бирге референдумда сунушталды. Алгандай шартта жана жагдайда өтө сыр бойдон калууда. Талапкерлердин көбү жыйынтыгы эмне болуп бүтөрү белгисиз болгон саясий жараянга катышкысы келбей турат өңдөнөт. Ал эми катышып жаткан талапкерлерге бул тобокелчилик. Реалдуу талапкерлердин шайлоого барбашы, алар бул президенттик шайлоону кимиси утуп келсе да, убактылуу жыйынтык катары көрүп жатышканы талкууланып жатат. Шайлоо мыйзамына ылайык БШК бир катар мыйзамдарды жокко чыгарып, эми шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү президенттик шайлоо учурунда өзүлөрүнүн добуштарын бере алышпайт. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурча көрсөтүүсү, Анал Парсу мен Нургазы Жанбеков. Биз бүгүн шайы кеткен, ыры менен чыры бүтпөгөн шайлоо туурасында талкуу жүргүзөбүз. Ал үчүн студияга шайлоо өнүктүгүндө активдүү катышып жүргөн эксперттер менен активисттерди чакырганбыз. Алгач мен оң жагымда Жылызбек Турганов, коомдук ишмер. Ошондой эле Темирлан Бекботоев, Жаңы жүздөр коомдук бирикмесинин төрагасы. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор. Мынакей бүгүнкү учурда урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин конокторго же болбосо өзүңүздүн ой пикириңизди калтыргыңыз келсе, 56 телефон номерине чалып, сиз дагы ой пикириңизди ортого салсаңыз болот. Алгачкы суроону Жылызбек мырза сизге бергим келип жатат. Айтсаңыз, негизи эле президенттик шайлоо таза өтүшүнө ишенесизби? Негизи эле ушул анткени азыр айрым элдин алкышына татыган айрым талапкерлерге салыштырмалуу эл ишенбеген талапкерлер таза өтпөйт деп ачык эле айтып жатышат да, сындап жатышат башка талапкерлер. Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар. Мен өтө жакшы суроо болду. Биринчиден рахмат, ушундай чакырып койгонуңуздар. Азыр өтө көйгөй бүгүнкү күндүн темасы болуп жатат да. Чындап эле биз 30 жылдан бери эмнеге келдик? Эмне үчүн ушул даражада 3-чү жолу элдик революция төңкөрүштө ушуга келип олтурабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мына Акаев маалында деле үй бүлөлүк башкаруу, Бакиев маалында деле үй бүлөлүк. Ошонун негизинде дагы төңкөрүштөр болуп келди го. Бир баягы президенттик башкаруунун негизинде. Азыркы күндө көрүп атасыздар, мына кезексиз 10 октябрда Кыргыз Республикасынын президентин талапкерлери шайлоо болуп турат. Мен азыр кечинде деле мына эртең менен тамына региондордон келдим, ошо Ош, Өзгөн, Жалал Абад кыдырып келдик, бир жумуштар менен, бирок мен бир нерсени айтышым керек да, чынында эле мен бир нерсеге таң калдым, ушул шаарда деле, Бишкекте деле, башка жерде деле 99% айтышым мүмкүн да, Садыр Нуркожоевдон башка эч бир талапкердин бир сүрөтүн көргөн жокмун. Себеби алар ушундай, мен сурадым, мисалы эң эле арзан 15 000 болсо, ардагы 60 000 чап чыгып атат да. Анан бул балким ошол фонддун топтошуна ар бир талапкердин өзүнүн фонду бар экен. Эң азыркы күндө эң көп акча топтогон бул Садыр Нуркожоевдин деп атат да. Ал эми айтып атат, ушул карапайым элдер өздөрү жардам берип атат да. Бирок ачык айкын кээ бир нерселер ачык чыкпай атат. Биз эгерде таза шайлоону өткөрөлү, адилеттүү болсун. Себеби мына 5 октябрда өзүңүздөр көрдүңүздөр, шайлоодон кийин эмне гана болгон жок. Ошол адилетсиздиктен, мыйзамсыздыктан, ошол форма экеде администрация колдонгон негизинде элибиз дагы 3-чү жолу чыгып, элдик төңкөрүш болду. Алардын талабы эмне болчу? Биринчи эле алар айтканда, биз бул шайлоону мыйзамсыз, адилетсиз, бул ыплас шайлоонун бизге кереги жок. Ошол эле биримдик мекеним Кыргызстан партияларын ошолордун баарын чыгарып салып, башка дагы иллюстрация маселесинде киргизип, башка жүздөгө адамдар келсин деп талап болгон да. Бирок алган жок, бирок убакыт өткөн сайын мына президенттик шайлоого да жетип калдык. Анан мына болуп турабыз. Анан эми азыр айтып кете турган нерсе, чынында эле мындай азыр көрүп атабыз, биз муну мен эмес, массалык маалымат каражаттар рахмат, азыркы күндө бу чагылдырып атат, коомчулук эл окуганда да, эме кылганда да баары билип калышты да. Мына карап көрсөңүздөр, мен таң калганым кээ бир учурларда ушул мына кээ бир ушул жактагы талапкерлер түштүк жагына барып деле мындай эл топтогонго көргөн жокмун. Ушул жактан деле түштүктүн баягы кулундары деле ал жакка барып деле топ эмне кылганын мен көргөн жокмун. Себеби кандайдыр бир мындай айтып атпайбы, эл топтош кыйын болуп атат, кандайдыр бир үкүтүү коркутуулар болуп атат дегендей деп. Мен айта турган нерсе эң башкысы бул жерде таза шайлоого барышыбыз керек болчу. Кандай болгондо дагы элдин талабын үнүн угушубуз керек болчу. Элде азыр айтып атат, эмне үчүн ошол эле кечеги эле биримдик дейбиз, мекеним Кыргызстан дейбиз, Кыргызстан. Ошолорду жетектеген эле баягы калтасы калыңдар, ошол эле штабтарда толуп, ушул шайлоону ошолордун жанында чуркап, жандап, ушуну өткөрүп атат. Эл ошого мен дагы бир эле мен эмес, карапайым көпчүлүк түшүнгөн элдер нааразы болуп атат да. Мен ошону ойлоп атам, бул мен ойлойм бир четинен кандайдыр бир сезимдер болуп атат. Себеби кээ бир жерлерде, мисалы баягы коркуттуу болгондой болуп атат.
мындай чочутуу болуп атат. Мен аны бир айлык барганыбызда мына айтып атат, мына бир карап көрсөңүздөр бир талапкердин да штабы жок. Бир эле мен көрдүм, ушул жалган айтпасам 40 райондордо, шаарларда tasarrufuna гана штабтар ачылып атат. Калгандарын мен көргөн жокмун да. Бир талапкердин барып штаб ачканга же кандайдыр бир үгүт иштерине кишкенге, же кандайдыр үркүтүүчү кооптуу болушу мүмкүн деп мен айта кетем. Эми ушул президенттик шайлоо таза өтүшүнө ишенесизби сиз негизинен? Эми кечирип коесуз, Максат Мамырканов да чыгып айтты да. Бул таза шайлоону мен кепилдигин алам деп. Кепилдигин алыш кыйын, чындыгын айтып койсом. Эгерде ушундай эле үгүт менен, ушундай темп менен кете бере турган болсок, мен эмес, коомчулук деле ишенбейт. Мен деле көп ишенбейм. Себеби бул таза шайлоо болот деп мен ишене албайм. Чындыгын айтып. Темирлан мырза, айтсаңыз, ушул эле суроону сизге бергим келип жатат да. Ушул азыр мынакей көпчүлүктүн колдоосу менен айрым бир талапкер алдыга озуп баратат да. Эми эртеси күнү мынакей биз бул таза эмес ыплас шайлоонун кесепетинен ушул деңгээлге келип жетип атабыз да. Эми мынакей айрым бир өтпөй калган талапкерлер, элдин колдоосуна татыбай калган талапкерлердин арасында мына шайлоо бүткөндөн кийин алар бул шайлоо таза өтпөдү деп дагы чыгышы мүмкүнбү? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Абдан жакшы, кызыктуу суроо болду. Негизи бүгүнкү күндө мындай коомчулукту аралап, мындай сурамжылоо сала турган болсок, бүгүнкү негизги кандидат деп айтсак болот да, эмичи Садыр Жапаров чындыгында бүгүнкү күндө элдин үмүтү болуп атат да, мындайча айтканда. Бирок эмнегедир башка кандидаттарга дагы мындай бир каралоолорду, ошол эле бири-бирине болгон мындай бир каралоолор күч алууда. Ошондой эле мынакей башка кандидаттар боюнча дагы, мисалы соцсеттерде жана байкейде жогоруда айтып кетпедиби, башка штабтарда, региондордо штаб ачылбай жатат, ар кандай коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат. Ошол Садыр Жапаровдон башка болбойт деген дагы кээ бир айылдар болуп атат. Мынакей кече жакында ошол дагы бир кандидат Адахан Мадумар Кимсанбаевич да айтпадыбы, бизди көлгө киргизбей койду деген тариздечи. Ошондой эгерде ушундай коркутуулар болуп, мындай бир акыйкат, мындай мырзалык деп коет го, мырзалык келишим менен мындай бир чогуу элдин алдына программаларды мындай айтып, элдин алдына чогуу чыгып, кээ бир региондордо, аймактарда мисалы үчүн бир кандидат менен эки кандидаттын жолугушуусу бир убакта болуп калган учурлар болуп атат. Ошол кезде дагы мындай бир пикир келишпестиктер болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча ошол жеңишке жете турганын көздөп мындай ишенип турса дагы башка кандидаттарга, өтпөй турган кандидаттарга дагы ар кандай мындай бир каралоолор же болбосо коркутуулар болуп, ушунун жыйынтыгында бул кийинки өтпөй алган мындай кандидаттардын шайлоодон кийин мындай айта турган мындай сөздөрү көбүрөөк болуп калат. Анткени мынакей алар өтпөшүн билип турат көп кандидаттарчы, бирок мынакей биз чыгалы дедик элек, биз элдин алдына программабызды айталы дедик элек, бирок коркутуулар болду, мындай болду, тиңдей болду деген мындай бир актануулар көбүрөөк болот да. Бул ушул жана нааразычылыктарга негиз болот. Анан дагы ошол кандидаттардын бүгүнкү күндө мындай бир элдин алдына чогуу чыкса, ошондо мындай акыйкат шайлоо болот эле да. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, бул жанагы мурунку шайлоонун кесепетинен ушул күнгө кептелдик да бизчи. Мисалы үчүн 5-октябрда дагы биз ошондо да жарандык активист катары ошол жерде жүргөнбүз. Мына толкундоо болуп бийлик алмашты. Мына ошондо мекеним Кыргызстан, биримдикте жүргөн акчалуулар, мисалы үчүн ошол эле баягы коркутуу, үркүтүүлөр, же болбосо административдик ресурстарды колдонуп жүргөндөрдүн баардыгы эле бүгүнкү күндө кайра эле Садыр Нуркожоевичтин айланасына биригип алгандыгы өкүндүрөт. Садыр Нуркожоевичтин командасы менин оюмча, жеке оюм боюнча, аларсыз деле, кошоматчыларсыз деле бүгүнкү күндө өтүү мүмкүнчүлүгү жогору. Эгер алардан арылып, алардан мындай тыш, сырткары болбосо, анда ал дагы көрбөдүкпү, кошоматчылар кайсы жака алып барып кандай анга тыгып атканын көрбөдүкпү канча президенттер. Ошон үчүн ушундай бир таза өтүш. Кошоматчылар туурасында соц тармактарда да кеңири талкуу жүрүп жатат. Ага кеңири токтолобуз. Жылдызбек мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул жогоруда баса белгилеп кетпедиби? Бул Темирлан мырза дагы коркутуп, үркүтүүлөр болуп жатат, бирок ошол эле учурда бийлик тараптан жооп дагы болуп жатат. Эч кандай коркутуу, үркүтүү болгон жок. Бул ошол талапкерлердин өздөрүнүн баягы пиар деген сыяктуу бир максаты ишке ашып жатабы деген сыяктуу суроо болуп жатат да.
Балким ошол коркутуп үркүтүүлөр чындыгында болгон жоктур. Бул боюнча фактылар барбы? Эми туура эле айтып атасыңдар. Мындай экен да, мисалы биз бир нерсени унутпайлы да, кошоматчылар баягы эки жүздүүлөр болуп келген боло берет. Биз ошону айтып атабыз да. Мына азыркы күндө деле баардыгы эле жагымдуу болобуз. Баардыгына деле жумуш жетпейт, чындыгын айтып коеюн. Ошолор баардыгы сагалап эле жүргөндөрдүн баары. Ошолор балким мен кошулам, балким ошондойдур. Бирок чындыгын айтканда ар бир айыл өкмөттөр өзүнүн баягы ишенимдүү адамдарын коюп коет да. Айыл өкмөттөргө, райондорго ошол жагымдуу көрүнөлү, ошолор бир көбүрөөк добуш алып берели, кийин кызматка барып калабызбы, анан жүзүбүз жарык болуп калабы деп алар мындай өздөрүнүн гана кызыкчыларын топтоп, гана өзүнүн адамдарын топтоп алып, анан бир кандайдыр бир очко топтойбуз деп ойлоп атышат. А бирок ошону менен ал башкаларына ушул садырный кожоевдин штабы болобу, ошого минус болуп атпайбы? Туурабы? Аларды көзөмөлдөгөн ким бар? Айта турган болсоң, мына максатка чалсаң, мен бүгүн чалдык, максат эле алган жок. Эми кимге чаласың азыр? Кайсыл укук органдарына? Алардын кечирип коесуз, бир факт бер дейт да, туурабы? Анан кантип дейсиң? Бирок чынында эле айыл өкмөттөрдө жерлерде мына өзүңөр деле кыдырып көрсөңөр болот да. Барсаң мисалы штаб коеюн десең койдурбайт. Тууганчылыктан кетип каласың. Мына мен айтып бере алам. Жергетал айылында деле ошондой болду. Мына барсаң айтат, койсоң, коеюн десең жок, болбойт. Туугандар келип, даже ушу аксакалдарды ортого салып, туугандыктан чыгып кетесиң дегендей. Кечирип коесуздар, биз 30 жылдан бери кандай гана президент шайлаган жокпуз. Жөн акылман, окумуштуу, демократ, миллионер эме шайладык го. Акыры мындай эгер аксакалдарыбыз дагы мына акыл сөзүн айта албаса, аксакалдар эмне пайда дейт. Ошондо мен ойлойм, бул туура эмес саясат кетип атат. Мына иним туура айтып атат. Эгерде азыркы күндө карапайым элдин садырный кожо ишеними бар. Бирок ошону кармап калыш керек болчу да. Анан баягы кошоматчылар мурдагы эле жүргөн, аркада эле жүргөн, ошолордун сөзүн угуп эле биз анте беребиз дегенин кереги жок. Мен айтайын, мүкүнчүлүктүн айтып коюшум керек. Алдан алыс болуш керек. Мен булар келсе эртең деле ошолор болот. Ким кепилдик бербейт? Эч кандай эме жок. Ошондуктан мен ойлойм да, булар эч качан Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлобойт. Ошол кошоматчылар только өзүнүн кызыкчылыгын, бийликке бармай, амал таламай, бери очпой шаарда деле көрүнгөн депутаттар той кылгызып, ат мингизип, тиги бир райондун өкүлдөрү деп. Бул эмне деген белги берет? Бул деген туура эмес мен ойлойм. Чоң рахмат. Темирал мырза, айтсаңыз, эми мурдагы шайлоодо бир канча мүчүлүктөр кеткенин баарыбыз билебиз. Толгон токой мыйзам бузуу фактылары да катталган, массалык маалымат каражаттары бул жаатта айтып жүрдү көп мүчүлүктөрдү. Ошол эле учурда мисалы үчүн ошол жогорку кеңеш депутаттыгына талапкерлер, ошол партиялар арасындагы ошол көрнөк жарнактар арасында бир топ каталар кетти. Ошол эле учурда сүйүнчү пул деген сыяктуу кандайдыр бир мыйзам бузуу фактылары да катталды. Аны ошол эле төрага болуп отурган кезде ошол Дастан Жумабеков тарабынан дагы ушундай мүчүлүктөр кеткенде, бирок ошол эле учурда БШК мындай мыйзам бузууларга бир көз жумулган сыяктуу эле мамиле жасап койду да. Эми суроо бергим келип жатат. Айтсаңыз, баягы эле баялын таягы эле деген сыяктуу окуя болуп жатат да. Ошол эле БШКнын мүчөлөрү азыр деле иштеп жатышат, ишмердилген. Алардын азыркы шайлоодо иштегенге бир моралдык укугу бар деп ойлойсузбу? Албетте БШК боюнча мурунку ушул жана жогоруда айтып кетпедикпи, шайлоолордун келип чыккан толкундоолорго бирден бир негиз болгон бул БШК болду. БШКнын составын баардыгын, курамын толук мындай жокко чыгарганга болбойт. Алардын арасында дагы патриот, чындыкты айткан, ушул бир таза шайлоо деген кыздарыбыз, балдарыбыз бар экен. Ал жакта дагы ак эткенден тагатып жүрүштү. Бирок негизинен баягы төрайым Шайлдабекова бүгүнкү күндө мынакей мурунку бийликте дагы, азыркы бүгүнкү күндө дагы отурат, бирок алардын моралдык укугу жок. Себеп дегенде мынакей одоно чоң мыйзам бузууларга жол берип, ошолорго көз жумуп, мынакей жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, мурунку бийлик тушунда мынакей төрагага кандай гана эмелерди, ошолорду четтетип кое турган кезинде дагы, ошол эле кечигип келгенде дагы алып, аны баягы сценарий кылып, аны оюн кылып, аны сотко берип, кайра соттон утуп алып, мындай ушундай эмелерге жол бербеди. Ошондуктан ошол эле баягы баяманын таягы дегендей, ошол эле БШК кайра бүгүнкү күндө дагы деле эгерде мындай бир мыйзам бузуулар боло турган болсо, башка кандидаттар тарабынан, өкүлдөрүнүн тарабынан келип бир мындай даттануулар болсо, аны албетте булар четке кагып, кайра эле баягы кимге мындай кошомат кылса, кимге жүгүнүп келсе мурун, кайра деле ошол бүгүн жүгүнө турган бүгүнкү бийлик боло турган болсо, ошонун ыгынан чыкпайт. Ошондуктан бир БШКга мындай бир БШК таза шайлоо өткөрөт, мындай
30 жылдан бери ошентип келатабыз. Мына таза аябай дегенде таза, тунук, прозрачный шайлоолор өттү деп Акаевдин мезгилинде Бакиев, мынакей Атамбаев бүгүнкү күнгө чейин ушундай даже керек болсо эл аралык уюмдардан бери тим эле керемет шайлоо өттү дейт. Анан кийин эле кайра эртеси күнү эл толкундоолор менен эле бийлик алмашып кетет да. Ошон үчүн ушундай бир алешемдиктерге мындай жол бербеш керек. Бунун баардыгын бийлик биздин колубузда. Биз каалагандай болобуз, каалагандай биз эсептегендей болот дегенге жол бербешибиз керек. Аны биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Мына кечеги күнү эмне болду? Мен да ошондой болуп каламбы? Калбайм деп кантип өзүнө кепилдик берет. Ошон үчүн мурунку тарыхты карап, мурунку президенттердин БШКны 80%, 90% кылып уткандарды мындай сценарий менен 53 кылып койгон, 52 кылып койгон, эгерде претенденттер көбүрөөк боло турган, мындай рейтинги чоңураак боло турган болсо, азыраак добуш менен утуп келебиз деген жасап коймолорду токтотуш керек. Ошолордун баары. Жылыбек мырза, айтсаңыз, сиздин көз карашыңыз боюнча алардын моралдык укугу бар деген суроону сизге бергим келип жатат. Эми чындыгын эле айтып атат, мында бош шайком деген ар дайым көз каранды болгон. Биз көз карандысыз болуш керек деп айтып атабыз, көз каранды эле болгон. Президент кандайдыр койсо, мисалы президент ушул өтөт десе, эч качан таза шайлоо болгон. Мен эсимде бар, 2010-жылы гана бир парламенттик шайлоо таза өттү деп айта алам. Себеби ошол маалда кырдаал өтө курч болсо, ошол маалда мына Камчы Кыдыршаевдер рахмат ошолор кылганда эл өз жүрөгү менен саштаган. Бул ошол маалда таза шайлоо болду деп айта алам. Бирок андан башка дагы нерселерде мына азыркы күндө шайлоо БШКны айтайын десең кечирип койсуңар, кече толкундоодон кийин ички иштер министрлери кирип алып турат. Анан документтерин алып алып изъятия кылып. Мына менин Сыйлан Кайрат Осмоналиевден күчтүү профессор бар. Ошолордон ошого допроска чакырып атса, кимден иштей турган эмеси бар, өзү айтсаңар. Анан ким иштейсиң анан? Өзү чечим чыгарайын десе анан кугунтакты бууп атса эле анан ушинтип берсе тизгиндеп тартып бере турган болсо, анан эз эркине койбосо, кандай иш болот ошондой болот. Конечно, көпчүлүгү көз каранды деп айтканга болгон боло берет да мындай нерсе. Эми ушул Кыргызстандын келечеги алда тагдыры чечилип жаткан учурда ошондой кызматты ээлеп алып туруп ошондой жоопкерчиликсиз маанайдагы бир иш аракет кылганга бул негизинен эле моралдык укугу жок болсо керек деп айтасыз. Мен туура эле айтып атасыңар. Себеби мына 5-октябрда бул моралдык укугу жок болчу. Себеби ар жактан деле айтылып атты деп атты. Себеби мына туура айтып атат. Бир эле жерде эки талапкер канчадан мушташ болот, бири-биринин башын жарып больницага жаткан учурлар болот. Паракорлукту менен баягы акча берип аткан деген подкуптар деле болуп атты. Администрация колдонулуп атат, форма 2 болуп атат деп айтылбайт дейсиңер. Айтылып атты. Өзүбүз деле ошол жерде жүрдүк го. Бирок эч кандай мындай факт болбой калды, далилделбей калды деп эле анан кийин ошол эле бир Кыргызстандын бир өкүлүн ошо баягы эме катышып калды деп бир жумуш эмесинен катардан эле алып койгону болбосо, бул мягкий рейд деп коет да. А так эч кандай бир ошолордун толук кандуу ушуна чечим чыгарбагандан негизинен ошондой болуп калды да. Ошол эле күнү чечим чыгарыш керек болчу, коркпой, этпей эле. Туура эмес деп айтып аткандан кийин кылыш керек. Анан кирип алып эле ар кимдер кыйкырып берсе алла деле бир пенденин эмеси да, туура ушундой болуп калды да. 5-октябрда негизи шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарыш керек деген эме менен талап менен чыкты да элчи. Ошол жерде биз дагы ошол талап менен эле чыктык. Ошону мурунку бийлик президент баш болуп укпай анан кийин кесепет турушуга келди. Мына эми айта турган болсок, 68-чи беренесинде Конституцияда шайлоо президент кеткенден кийин 30 күндүн ичинде шайлоо жарыяланыш керек, бекитиш керек деп турат да. То есть биз болсо кандай кылдык? Биз теңирден тескери кеттик. Баардыгын болсо өзүм билемдик менен келатат бүгүнкү күндөчү. Бүгүн президенттик шайлоо өтпөй, парламенттик шайлоо өтүш керек болчу. Анткени элдин талабы парламенттик шайлоону таза, ачык, адилеттүү, ачык айкын өткөрүү болчу. Мына ошого барбастан бүгүнкү күндө кайра биз таптакыр тескери кеттик. Конституциялык реформалар башталып кетти. Бизге ушулардын баардыгы бүгүнкү күндө кереги жок болчу. Мына шайлоого канча деген акча кетет бюджеттен. Ушулардын баардыгын кылбастан парламенттик шайлоону кайра таза. Ошондо мынакей Садыр Нуркожоевич парламентке кайрадан мекенчил партиясы менен катышканда көпчүлүк менен утуп келбет эле. Бүгүнкү күндө момундай бир чоң эмелер болбойт эле, алишимдиктер болбойт эле. Парламенттик шайлоону өткөрүп, ошондо ошол жактан утуп келип туруп, андан кийинки багытын аныктаса абдан туура болот эле да. Биз жакшы эле кейди салдык. Эми кийинки суроо баягы эле азыр Кыргызстандагы мынакей жан конуштарда болсо, региондордо бүт бардык жерде форма 2 деген оору жаман болуп жатат да. Мындайча айтканда, көпчүлүк ошол Кыргызстандын жарандары добуш берүү укугунан ажыратылды десек, жаңылыштык болбос да.
БЖК форма 2-ни жокко чыгарды. Эми шайлоого болгону азыр айрым маалыматтарга таяна турган болсо 500-600 миң адам катышып, шайлоочулардын укугу бузулуп жатат деген өңүттө суроолор болуп жатат да. Сиз буга көз карашыңыз кандай? Форма 2-ни алып салуу негизи эле тура болдубу? Чындап эле кечеги шайлоодо форма 2 мына бир айдан айтам, биздин айламда 400 миңге 300 миңден ашык адам чыгып кетти, 300 миң адам кирди. 300 адам, 300 дегеним. Кыргызстан боюнча жарым миллионго жакын адам форма 2 менен өттү да. Ошол эле автобус менен ташымай болду. Бир райондон бир районго ташып 2 миңден акча берген. Бул мен элдин баары эле айтып берет. Бирок мен айтайын, форма 2 кайдан чыккан? Форма 2 деген өзү формировкасы туура эле болгон. Эгерде кандайдыр бир жараныбыз Бишкекте же болсо айылга барып калып, кандайдыр бир жумуш командировка же ооруп калып келе албай калса, ошону шайлоонун алдында комиссияга барып калып, арызын жазып берип койсо, ошону эле болгон. Бизди муну күчөтүп жибербедик. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга, партиянын кызыкчылыгына же болсо бир адамды бир партиянын кызыкчылыгына жумшап жибердик да. Бул деле тоскоол. Башка чаап кеттик. Башка чаап кеттик дагы. Элибизге кечирип койсо, элибиз көпчүлүк маалда акча берген адамдарга деле баары болуп калды. Форма 2 болобу, форма 3 болобу. Кеттик десең кете берели болот да. Мурун нукка салып, мунун өзүн туура багытына алып бара албай койдук да. Вот ошондо форма 2-ни мен ойлойм, мен колдобойт элем, чындыгын айтып. Бирок шартка караш керек да. Алып салган туура эле болду ойлойсуз? Мен ойлойм, эгер мындай темп менен кете берсем, форма 2-нин кереги жок. Бул шайлоо кечээ ошо форма 2-нин негизинде да чыкты бул. Сиздин көз карашыңыз боюнча? Менин көз карашым бир кичине башкачараак дегенде, форма 2-ни бүгүнкү күндө медалына 2 тарабы болот дегендей эле таптакыр жокко чыгарып койгон дагы өтө туура эмес болду деп эсептейм. Себеп дегенде, ошол эле азыр Жылызбек байке айткандай, бир райондон бир районго ташып кетүү бул туура эмес. Эгерде Жалал Абадта туруп, Бишкекте жаңы конуштардын биринде 10 жылдап ошол жерде же жериңе кызыл китебиң болбосо, же тамыңа пропискаң болбосо, учетуң болбосо, бирок 10 жыл, 15 жылдап Бишкекте жашайт. Ички мигранттарыбыз көп, Бишкектин тегерек четинин баардыгы ички мигранттар. Ошолор барып туруп, эми мен шайлайт элем, мен конституциялык укугумда, мен эми аткарып келем, мен позициямды берип бир шайлоочуга, теге кандидатыма деп Жалал Абадка барып келбейт да. Жол кире кыш күрөөдө 1000 сом, 1,5 миң сомдон барып келгениң 3000 сом болсо кандай болот? Ошон үчүн менин оюмча райондон районго эмес, мисалы үчүн Чүй областынан Токмоктон Кара-Балтага ташуу эмес, мисалы үчүн башка областтан башка областка ташуу менимче туура эле болот. Себептен бирөө командировка менен жүрөт. Откомандирован 1 жылга ротация менен которуп жиберди. Эми ал ошол мамлекеттик кызматын таштап коюп турандан кийин диги Баткенге барып добуш бербейт да, же Акталага барып добуш бере албайт да. Ошон үчүн форма 2-ни түп тамыры менен жок кылып коюу өтө чоң жаңылыштык болду. Себеп дегенде, мынакей Бишкектен эми мына бүгүнкү күндө кыш күрөөдө шайлоого барып алып туруп, ошол шайлоо участкаларынын алдында очередь туруп добуш бергендер болду. Күн жылуураак эле парламенттик шайлоо. Азыр эч ким үшүп добуш бербейт. Форма 2 менен мынакей тегерек четтегилердин баардыгы ошол өзүмдүн эмемди, парзымды аткарып коеюн, атуулук парзым деп келип форма 2 менен катталып, мектептердин баардыгына учетко туруп, Бишкектин эмелеринде, университеттерге учетко туруп добуш берген 500 миң деген, мисалы үчүн ошонун жартысы мейли добушун сатпаган, чын жүрөгү менен добуш берген ошол 100 миң, 200 миң деген добуштардан кур калышат кандидаттар. Бул албетте тескери жагынан таасир этет. Темирлан мырза туура айтты. Кечирип коесуздар да, президенттик шайлоодон мурда билесиздер, баягы Ошто жергиликтүү шайлоонун алдындачы, мына парламенттин алдында билесиздер да. Бир эле студенттер бир үйгө 1400дөн 1500ге дейин каттап койгон учурлар болгон да. Мен ойлойм бул туура эмес, туура да. Биз ошол нерсени караш керек. Анан ошол эле жаңы конуштар деген ошол туура айтып атат. Ошолордун азыркы күнгө китептери жок да. Ошонун баардыгын өкмөт колун ачып отурбай, легализация этип, ошолордун колуна китептерин берсе, ошолор кыйналбайт эле. Өз жеринен ошонун бул форма 2-ни кандайдыр бир жеңилдетүү варианты болмок деп ойлойм да. Чоң рахмат. Эми дагы бир кененирээк токтолобуз деген темага кайра келдик. Кошомачылар туурасында соц тармактарда азыр кошомачылар деген термин өтө популярдуу болуп жатат да. Бул боюнча көз карашыңыз, Темирлан мырза? Кошоматчылар бул эмнеден келип чыкты? Жанагы Алар кимдер? Эми кошоматчылар булар бул баягы саясий эме менен айтканда конъюнктурщиктер да, булар баягы кызмат үмүт өткөндөр, кызматтан баягы мындайча айтканда кыргызда айтып коет го, базардан калбайт дегендей да. Теги бийлик келсе деле бир жерине барып отуруп алат. Анан кийин кайра башка бийлик кетсе азыраак пауза кармап келип туруп аким болуп алат. Ошолордун баардыгы эмне кылат? Барып туруп жанагынтип туруп кандидаттардын
тиги фондуна которуп атпайбы? Кече күнү бир профессордун кызы өзү которгондон уялып, кызы которуп атат. Кызы фамилиясы менен, отчествосы менен чыгып калыптыр соцсеттерде. Анда талкуулап атышат да. Мынакей ошолордун бардыгы мынакей кошоматчыларда кайсы бийлик келбесин кошоматын кылып, коюн союп, бүт бардыгына даяр болот да. Орой айтканда кирчү жерге кирет да. Анан кийин мына ошолордун бардыгы кошоматчылар. Алар канча жылдан бери келатат? 30 жылдан бери келатат. Канча 3 президенттин 4 президенттин башын жутушту. Мына экөөнү качырып тынды, бирөөнү түрмөгө тыкты, бирөөнү дагы жакында эле кетишти. Мына ошолордун бардыгы кошоматчылардын айынан. Ошон үчүн бүгүнкү социалдык тармактарда талкууланып аткан кошоматчылар мына ошолор да, тырмакчанын ичиндегилер. Эми жашоо бумеранг деп коет. Азыр мынакей баягы азыркы мына алдыда озуп бара жаткан ошол партиянын ошол фанаттары же болсо күйөрмандары деп атап койсокпу, аларды мына соц тармактарга жана Facebook баракчаларына жазып чыгып жатышат да. Жашоо деген бумеранг экен. Мына кече күнү эле биз жалдырап жүргөн айрым партиялар бизди карап жүрдү эле, алар эми эшигибизди босогузу сагалап жатат деген сыяктуу сүйлөрдү жазып жатат. Жылжыбек мырза. Бул чын, бул туура айтасың да. Бул турмуш баягы кайталанып, тарых кайталанып десе мен ишенем да. Себеби кайталанып, кандай бийлик келсе, мына машина айтып коелучу. Кандай президент келсе ошондой эле кетип атат. Жалганбы? Мына кайталанып атат да, тарых кайталана берет экен. Анан сен айтып атат, туура айтасың. Бул деле ошол эле жагалданмай же келип аткан ошолор эле кошоматчы да. Анан ошо кошоматчылардын өмүрү узун болот экен бизге караганда. Булар живучий болушат экен да. Бул вирус экен да. Буну өлтүрө албайт, жоктогу калып кетет да. Буларсыз турмушта кызыксыз болуп калат экен. Келип элесем керек, эртең кеч келип мактап турабыз, анан кийин адам баласы бар, жакшылыкты кулакты жакшы кеткенбиз да. Мактап эле турсаң, коюн союп эле, анан ат мингизип атсыз эле ойлоп калат экен буларсыз үчүн. Анан мен таң калам да, кечирип коесуз, мына кече курултай кеңеш төзүлбөдү. Карасаң 80% эле кошоматчылар. Бир экөөсүн чакырып айтмай, тиги бийликте деле жүрөсүң. Анан апайсы менен кошоматчылык, мына карасаң жумуштан түшүп калса эле кошоматчы да. Кетип калсаң отурат, түшүп калсаң эле апайсы, түшүп калсаң эле жетпей калса, түрмүштөн түшүп калса эле ушулар оппозиция, кошоматчы. Анан качан карасаң эле мына кээ бир аттуу баштуулар жүрөт, кеңешчи боло калышат. Бара калышат. Анан кээ бирлер айтат экен, мен билбей калдым кеңешчи болгонун деп. Чын таң калган, биздер да таң калып калат экенбиз. Мына ошол кеңешчи болуп жүргөндөрдү өткөндө тиги айтып атпайбы, президенттердин балдарын тиги садикке чейин алып келип жүргөн. Мына ошентип эле анан кийин баштарын айлантып алат экен да. Президенттердин башын айлантат, анан кийин алып барып туруп анан аңга салат да. Соц тармактарда талапкерлердин тарапташтары ортосунда катуу маалыматтык согуш жүрүп жатат учурда. Мисалы үчүн талапкерлер азыр мисалы үчүн чоң бир өлкөнү башкара турган бир чоң саясий аренага чыгып жатышат, өлкөнү башкара турган бир жоопкерчиликти алып жатат. Ошого президенттикке талапкерлердин атаандаштары же болбосо фанаттары деп атап койсок жарашат. Ошолордун ортосунда соц тармактарда маалыматтык согуш жүрүп жатат. Кандай согуш? Бул бирин бири каралоо деген. Ушул негизинен туура деп ойлойсузбу, Жылжыбек мырза? Бул туура эмес. Кечирип коесуз да, бул мындай да бирөөнү каралап, бирөөнү жамандаган алып туура эмес. Эч качан жакшылык алып барбайт. Бирөөгө көз кассаң, өзүңө кенен кас деген бекерден кыздын кыргыздын када соц сөздөрү бар. Биз аны менен эмне кылабыз? Ошол эле талапташтары бүгүн фанатизм болуп атат. Түшүнүп атам мен. Баны каралап, жамандасак баарыбыз эле жаман жагыбыз бар. Эч кандай идеалный адам болгон эмес, болбойт дагы. Бирок айтайын дегеним, анчалык ашкерлеп, тилденип, ата тегинен алып барган бул биздин бул теге эле туура эмес. Себеби азыр кечирип коесуз, технологиянын өнүккөн мезгил. Коронавирус болуп турганда мүмкүнчүлүктөн баягы эл топтойлор башка болуп атат, түшүнүп атам. Дана информациялык согуш кетип атат да. Мен ойлойм, бул туура эмес. Өтө туура эмес. Мен кайрылып коет элем, блогерлер башкалар да катуу иштеп атышат да. Кебегес акча төлөнүп атат ошолоргочу. Анан кимдир эмне кылып атат, карасаң эле өлтүрүп кетебиз, мына окусаңар, сөгүп атпайбы, ата тегинен коюп сөгүп атат. Анан да биз кыргыз эли эч качан анчалыкка барган эмеспиз. Эгерде биз таза олоттомо жүрөгүбүз менен бололу. Биз айтып коеюн, 3 жолу болсо 4 жолу, 5 жолу төңкөс кылган менен деле Кудай кечирин алсын, ички дүйнөбүздүн революциясы болмоюнча эч качан оңолбойбуз. Биз бүткүл үйүбүз менен оңолушубуз керек, ичибиз оңолушубуз керек. Маданияттуулугубуз, ичибиздеги аң сезимибиз оңолмоюнча баягы эле дежурлер ушинтип эле боло берет. Эми ички дүйнө аң сезим жакын арада оңолобу? Эми Кудай буйрса кечирип коесуң, эми буну эгерде биздин жаштарга үмүт бар. Үмүтү жок деп айтып коет. Үмүтсүз адам болбойт. Үмүт менен жашайбыз. Мен айтам да, акыл эсибизге кирели. Бирок ошол эле кээ бир саясатчылар, ошол эле лидерлер ошо чагымчы кылып бири-бирин уруштурган ошолор болуп атат. Ошондо мен ойлойм, баары көч жүрө түзөлөт. Биз үмүт менен жашайбыз.
этели кеч боло турган нерсе, бирок азыр акыбал ошондой болуп атат да. Биз өзүбүздүн гана талапкерибизди көрүш керек, калган кызыктырбайт. Биз гана барышыбыз керек, биз гана тейлешибиз керек, биз гана дооро сүрүш керек. Ушундай эле сезим болуп калды. Жашырганда эмне? Сиздин көз карашыңыз боюнча? Соцсеттерде азыр абдан мындай мусор болуп атат да, лентадачы. Бири-бирин караламай, бири-бирине ушуну баягы мен өлкөнү башкарам, мен өлкөдөгү мындайча айтканда биринчи лицо болом деген лидерлер ошол өзүнүн тарапташтарына же болбосо ошол фанаттарына кайрылып айтыш керек. Ошол штабтан эме кылып атканда чогулушта айтыш керек. Башка эмелерге, кандидаттарга тиги аброюна шек келтирбегиле, жаман сөздөрдү айтпагыла, сөгүнгөн сөздөрдү жазбагыла. Ал силердин эле деңгээлиңер эмес, менин деңгээлимди кошо түшүрөт, жер менен жексен кылат деп катуу кайрылып айтыш керек. Бирок андай болбой жатат. Бирок андай болбой жатат. Эмне болуп атат? Булар келет дагы акчаны берет, блогерлерди жалдайт. Алар ар кандай эмелерди жазып, ыкмаларды колдонуп, анан кийин ата тегине чейин деги атасынын атын жаныбарларга теңеп, эми көрүп эле жүрбөйлү. Ошон үчүн биздин коомчулукта бүгүнкү күндө саясий маданияттуулугубузду биз мындай тарбиялашыбыз керек да. Өсүп келаткан жаштарга айтыш керек. Саясат бирөөнү сөгүп койгондон эмес, саясат бирөөнү тиги чоң атасынын аты жаныбарга окшош болуп кала турган болсо, ошонун атынан айтып, аны сөгүш эмес. Бул деген бири-бирине болгон сый урмат, бири-бирине болгон мындай бир сый урмат менен мамиле кылуу кандидаттарга. Ошондо гана биз саясий маданияттуулугубуз болот. Анан кийин сөгүп, сагып, жамандарды айтканда биздин коомчулук ошол баягы кандидаттардын рейтингин кошо түшүрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо Садыр Нуркожоевич дагы мынакей абдан деле коркутууларды личкаларга жазып, мен минтип кетем, тигинтип кетем деп баягы жарандык активисттер жазып атпайбы? Ошолорго кайрылыш керек. Эч кандай форточка издебеш керек. Мен аларды тыя албайм, мен аларга деген айта албайм, мен алар көп, ал мени мындай пайгамбарга теңеп атат дегендей болбош керек да. Айтыш керек, бардыгында туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан акча пулуң болсо кулуңмун деп туруп, анан биздин дагы жаш балдарга дагы кайрылып кетет элем, жаштарга, өзгөчө жаштарга акчаны алып алгандан кийин мындай бир жакшы эмелерди жазып, мындай ошол фанатыңар, ошол эле кандидатыңарды, ошол тиги же бул кандидатты шайлайт эме кыла турган колдой турган болсоңор, маданияттуу түрдө колдош керек деп ойлойм да. Чоң рахмат, Жылдык мырза, кечиресиз. Убакыттын тарыхына байланыштуу кийинки суроону бергим келип жатат. Азыр мына шайлоо алдында коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерди кандай баалайсыз сиз? Бул дагы өзүнчө бир ошол шайлоо өнөктөгүндөгү бир пиарбы же кандай баалайсыз? Эми мындай Атамбаев мисалы Сооронбай Шарипович келгенде деле коррупция болгон да. Ошол эле президенттен баштап, премьерден баштап, мэрлерден бери коррупция күрөш болду. Чындыгында эле. Азыр деле ошондой нерсе көрүнүш болду. Башталышы өзү теги эле башталышы жакшы башталат да. Чындыгын айткандачы. Мына соттордун, судьялардын биз айтып коеюн, чукурсаңчы чыга берет. Мен айтып коеюн, чыга берет. Себеби биз коррупцияга тизеден батып бүткөнбүз. Анан бирөөнү эле кармап алган, алгылап аткан, колдон келген кылып аткан. Конечно, арасында пиарлар да болушу мүмкүн. Мен айта кетишим керек. Себеби бул шайлоонун эмесине туура келип атат. Эл ошону көргүсү келип атат. Эл ошону азыркы күндө талапты уккусу келип атат да. Анан эми мен толук кандуу жүрбөй атат деп айткандан алысмын. Эми жүргөндөй болуп сезилип атат, бирок мен ички дүйнөмдө толук кандуу жүрө элек деп айта алам. Толук кандуу жүрө элек. Себеби кечирип коесуздар, эми кече бир судьяны кармаган экен. Ал пока ал коррупция деп далилденип туруп анан акчага төкмөйүнчө мен кантип айтат? Бутура аны сот гана далилдейт, ал коррупционер, коррупция менен. Анан кечирип коесуз, бир нерсени айтып койчу. Талапкерлер мен кече жакында барып келгенде, Курсандан Сансыз шайлоо өтүп калды, ошондо бирөө суроо берди да. Сиз кайсы талапкерлер, 17 талапкерлер боюнча кандай, андай, мындай дегенде, ол жакшы сөз айтты. Мен деди, баарын сыйлайм, баарын эч качан жамандап айтпайм. Баарыбыз теңбиз, Кудай алдында бирбиз. Ошондуктан Кудай кимибизге жазылса деп, анан жамандабайлы, үгүтпөй, бул жакшы нерсе. Ушундай темп менен кетишибиз керек деп мен айта кетем да. Сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы учурда жүргүзүлүп жаткан мына шайлоо алдында жүргүзүлүп жаткан коррупцияга каршы иштерди кандай баалайт элеңиз? Эми албетте кандай гана бийлик келбесин, бул коррупциядан баштайбыз. Анткени 30 жылдан бери Белчевичтен бат бүтпөдүк беле, Акаев башында айтпады беле, коррупция 7-этажга чыкты депчи. Анан ар бир бийлик келген сайын ошондой бир мындай түр көрсөтөт, ошондой бир эмелерди, операцияларды баштайт. Анан бул баягы район миллион боюнча дагы соцсеттерде абдан чоң резонанс жаратпадыбы? Заправканын жанынан кармап алып, анан бунун бардыгы баягы мындай может карапайым
балким карапайым элдер буну түшүнбөйттүр, мындай пиар экенин же болбосо. Бирок саясаттануучу мындай андап билген билимдүү адамдар бунун артында бир чоң саясат жатканы эми айтпаса деле билинип турбайбы. Ошондуктан эми азырынча айтуу эрте. Анан кийин шайлоодон кийин дагы кандай күрөшөт, бул ушул нук менен кетеби? Эми албетте үмүттөнөбүз, үмүтсүз шайтан экен. Абдан жакшы нукта, ушул нукта аягына чейин баягы соцсеттерде до конца деген мода болуп кетпеди? До конца кетсе, албетте коомчулук эл колдойт. Чоң рахмат. Эми коррупция 7-кабатка жетти деп айтып жатасыз, бирок коррупция ошол 7-кабаттан башталган сыяктуу эле эл дагы өзүнчө бир түшүнүп калды окшойт. Урматтуу коноктор, бүгүнкү талкууга келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө соц тармактарда дагы азыркы талапкерлердин күйөрмандары, жолсо ошол тарапташтары ортосунда сөзсүз түрдө бир маданияттуулукка өтөт деген ишеничтебиз. Бизде урматтуу коноктор студияда Жылызбек Турганов коомдук ишмер, ошондой эле Темирлан Бекботоев жаңы жүздөр коомдук бирикмесинин төрагасы конокто болду. Ишиңиздерге ийгилик. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.